Ошто бир катар сулуулук салондору текшерилди. Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык аймактык башкармалыгынын өкүлдөрү жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адистери биргеликте шаар тургундарынын арасында кан аркылуу жугуучу оорулардын алдын алуу максатында жеке менчик косметология, сулуулук салондору, ийне саюучу хижама бөлмөлөрүндө ВИЧ-СПИДке, гепатитке каршы санитардык гигиеналык эрежелердин эпидемиологиялык ченемдердин аткарылышы боюнча рейд жүргүзүштү. Текшерүү учурунда 8 косметологиялык салон залалсыздандыруу эрежелерин сактабагандыгы аныкталып, жумушун токтотуу боюнча санитардык көрсөтмө даярдалып, чара көрүү үчүн Ички иштер башкармалыгына кызматтык кат жиберилди. Ошондой эле жогорку медициналык билими жок кызмат көрсөткөн 14 кызматкерге Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде протоколдор түзүлүп, 70 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Аны менен катар санитардык гигиеналык ченемдерин сактоо боюнча кемчиликтери айтылып, талапка ылайык калыбына келтирүү иштерин жасамайынча ишмердүүлүгүн убактылуу токтотуу боюнча санитардык көрсөтмөлөр берилди. Рейдтик иш-чаралар уланууда.